Ассаламу алейкум. Бүгін 1 март. Так, біз ровно 9 мартта баштағамыз. 9 мартта баштап, анан кейін ошол азыр бүттік да. Эми мындай. Аябай аракет кылдык. Полный командабыз менен күнү түнү иштедик. Анан эми биздин магазинге келгенде бир товардын штрих-коду жок болуп калышы мүмкүн. Штрих-коду жок болуп калышы мүмкүн. Же болбосо мындай башка штрих-кодду башка жакка чаптап алышыбыз мүмкүн да. Но это мисалы относительно 95% туура, 5% ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошондой нюанстар болгондо туура түшүнүп койгула барыңар. Потому что товар көп. Ар бир товарга билесиңер штрих-код мондай кылып штрих-код чаптап чыгыш керек. Мондай кылыпчы. Ошолордун некоторый бир эки позициясы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Так калган баары туура эле чыгат. Вроде баарын контролдоп текшерип чыктык. Но нюанстар болуп калса кечирим сурайбыз. Туура түшүнүп койгула. Анан мындай болуп калды, тигиндей болуп калды дебегиле. Жашоодо боло берет. Ишкерликте боло берет. Ошон үчүн эртең 2 март технический ачылуу башталды. Все, каракол. Ассаламу алейкум. Чогулдур официально технически ачылды. Официально ачылыш 8 март. Анан айтып кетейин, эмне себеп менен 8 март? Бул баягы айымдардын күнүнө просто туш болуп калды да. Причинасы мындай. Негизи воскресеньяда биз изучать этебиз да, бияктын рыногун деле ар бир областтын рыногун изучать этебиз. Воскресеньяда бүт базарлар келип, баягы базарга, мал базарга келишет экен, бүт айылданчы. Ошон үчүн ошолордун баарын акыбат кылыш үчүн негизи 1 мартка бүгүнкүгө пландаганбыз, бирок бүгүнкүгө жетишпей калдык. Ошон үчүн 8-не жылды да. Ошон үчүн 8 март келгиле. Бирок обязательно бирдемелер келе турган керек боло турган болсо, эртеңден баштап 2 марттан баштап иштеп баштай беребиз. Режим штатный 8-ден 8-ге чейин. Все. Салам алейкум барыңарга.